Күндүн көзү көрүнүп, жаздын келиши менен тазалыктын кызматкерлери Бишкектин көчөлөрүн тазалап жууй баштады. Ошондой эле WhatsApp аркылуу мэриянын атайын каналы иштеп, көчөлөрү кир болгон шаар тургундары тазалыктын кызматкерлерине кайрыла да башташты. Шаарды иретке келтирүү үчүн ишканадагы атайын техниканын кышкы жабдыктары алмаштырылды. Жалпысынан 25 суу чачкан, 200дөн ашык таштанды ташыган атайын техника бар. Жуудурайын десек, асфальт муздап болуп калып, может, пленка болуп калабы деп кээ бирлерден коркуп, ошон үчүн эртең менен жууп атабыз. Эртеңден баштап погода плюсовой берип атпайбы, даже ночтагычы. Анан кайра эле бир 8деринде -3кө чейин барып атат да, ошондон коркуп күндүз жууп атабыз да. Тазалыктын кызматкерлеринин айтымында таштанды айрыкча күз, жаз айларында көп чыгат. Ал эми айлана чөйрө таза, жагымдуу болуш үчүн жарандар биринчи кезекте өздөрүнөн башташ керек. Жаз келди, эми тазаланат да, Кудай буйрса. Азыр жакшы эле го мына. Таза турган окуучулардын мектептин жаны бош эле, бардак. Могу Газпром жаны кайсы мектеп экенин билбейм. Окуучулар байкашат, секирип басып баткак былай. Мен Кайындыдан келдим. Бишкектин көчөлөрү аябай таза, адамдары мээримдүү, жакшы. Туркан таштаган жагынан адамдар эми анча жетише элекпиз го дейм, да кичине ыйман бар го да жетишкенге. Аны айта бериш керек, намаздарды, жума намаздарды айтса, анан эл бир аз түшүнөт го дейм. Ошондой эле шаардын көчөлөрүндөгү эски Союз убагында салынган плиталар алынып, жаңы брусчаткалар коюлууда. Бул жерге кошумча 30 отургуч, 30 урна тизилет. Атентудан берген өзүбүздө бизде картасы бар. Ошол чийме менен биз рисуноктарды кестирип коюп атат. Көрдүңүзбү, бuyagында кара, бер жагында сери, ар жагы ак болуп кетет да. Бул көп основном буяк агыш брусчатка болуп калат. Сиз жана биз алты түндө таттуу уйкуда уктап жатканда тазалыктын кызматкерлери көчөлөрдү жууп, жышып, тазалап жаткан учур болот. Ошондуктан мекендеш тамак аштын калдыктарын таштаарда бул үчүн бирөөнүн маңдай тери сарпталарын унутпаңыз. Аяна Байтемирова, Данила Троицкий, Ош Бирим жаңылыктары.